Otelim bilen yurdum erişiminizde! Yurdum otelim bilen! Өзбекстанда Термиз шаарында ИИБ кызматкери күйөөсү жумушта болгон аялдын үйүнө барган. Күйөөсү жумуштан келгенде ИИБ кызматкери менен аял үйдүн ичинен эшикти бекитип алышкан. Эркек эшикти ачканда ичинен формалуу ИИБ кызматкери чыккан. Ош шаарында жаңы келген мэр катуу жумуш алып барууда. Кызыл сызыктан чыгып кеткен зданияларды, бизнес центрлерди жана башка жайларды буздурууда. Милицияга А аттуу кыз кайрылып жаңы эле таанышкан жигити анын жылаңач сүрөттөрүн жарыялайм деп коркутуп 20 000 сом талап кылганын билдирген. Арыздын негизинде тийиштүү иштер жүргүзүлүп, 24 жаштагы кылмышка шектүү кармалган. Тийиштүү кызматтар аны жумушунан чач кыркып жаткан учурда кармашкан. Өспүрүмдөрдүн арасында психоэмоционалдык абалына бизде мына аябай чоң таасир эткен Черный двор, слово пацана, бригада, рекетир деген сыяктуу тасмаларды бүгүн аябай ушул жаштардын арасында катуу таасир этип атат да. Ошондуктан мына компьютердик игровой клубтар бар. Атенлерден бизге кайрылуулар келип атат. Элдерден суранычтар түшүп атат. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: Митина метросу, Пятницкая шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ушул жашы жете элек балдарга ушул компьютердик игровой клубтарга кирүүгө тыюу салсак деген. Себеби ал жерде PUBG, Minecraft, атушу, өлтүрүү, кубалуу, ушул бүт жаман оюндардын бар ушул компьютердик игровой клубтарда болот. Ошондуктан Сүйүнбек Абдуллаевич мен чечимге да сунуш катары айтып кетет элем да, ушул жашы жете элек балдарга ушул компьютердик игровой клубтарга кирүүгө тыюу салсак. Мына ички иштер министринин орун басары отурат. Койду тапкан адамга $65 000 сыйлык убада кылынды. Түштүк Африкада атактуу сүрөтчү кой Бэнкси жоголуп кетти. Ал 1 февралдан бери табылбай жатат. Коруктун кызматкерлери тынчсызданууда. Койдун сүрөттөрү дүйнө жүзү боюнча сатылып келген. Ферманын негиздөөчүсү койдун уурдалып кетиши мүмкүн экенин жокко чыгарбайт. Бирок эч кандай из табылбай жаткандыктан Бэнкси жөн гана адашып кетиши ыктымал деп ойлошууда. Таң калыштуусу, фермада дагы 9 кой бар. Бирок жоголгон жалгыз ушул таланттуу кой болду. Бэнкси 2022-жылы Кару аймагында жол жээгинен табылып куткарылган. Анын сүрөт тартуу таланты көп өтпөй ачылып, дүйнөнүн ар кайсы бурчунан кардарлары пайда болгон. Азыр аны тапкан адамга $65 000 сыйлык убада кылынды. Саламатсыздарбы? Мен бул видео менен элден жардам сурайын дегем, силерден жардам сурайын дегем. Себеби азыр мен сиңдимди атын эле кара кылбастан ата-энемдин ооруп калышына себеп болду. Азыр мен каяка барбайын, ал адамдардын түбү күчтүү деп токтотуп атышат. Губернатордун укасынын досу, ал кыйын, ал уже сүйлөшүп койгон депчи. Ошого дагы элдин жардам сурайын деп. Менин сиңдим алардан акча сураган үчүн. Бирок эмнеге сураган? Эмнеге 200 000 эмес, 184 000. Алардын ошол 16 жашар кызы сиңдимдин сумкасындагы акчаларын урдап, алтындарын урдап кеткенден апасына сиңдимди кызыңыз урдап кеткен алтындардын акчасы ушунча болот. Акча мынча акча бар эле, мынча алтын бар эле деп апасынан сураган. Алар болсо билгениңиз мен 2 минутта сени каматып салам дешкен. Анан сиңдим кайра жазган. Силер Менин банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жаткандын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен
алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30.000 каражаты керек экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул Кайдыгер карабай ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим. Ушул балама Кайдыгер карабай аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келип атат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы Кайдыгер карабай жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Силерди ушу сөзүңө көрүп атам, интернетке чыгарам. Анда деп. Анан ошонун айынан булар план кылып, кайрадан жакшы сүйлөп, сиңиме акча кудуром, мейли деп, жакта мкмкнын балдары Бишкекке учуп барышып, анан булар даяр турганда, булар акча салган. Анан сиңдимди кармашкан. Сиңдимдин ордунда башкаңар болгондо деле роудуга жазып отурбастан, апасынан биринчи сурап көрөйүн дейсиң да. Бирок ошого жардам бергиле, сиңдим камалып кетпесин. Элдер сүйлөй берет мейли, но ата-энем дагы, бирок аны ата-энем түшүнбөйт. Элдердин сөзү аларга катуу тиет. Бизде Кыргызстанда жагдай калды. Бул элдин ушул шайлоого катышуу маселеси. Бул чындан келгенде чоң көйгөйлөргө айланып баратат. Анткени акыркы ушул статистиканын даныларын карап көрсөк, тилекке каршы 20-25%, 30%га жетпей эле ушундай шайлоочулардын катышы өтө аз болуп атат да. Андан кийин мисал көрүп атасыздар, шайлоого катышпайт, бирок шайлоо бүткөндөн кийин өзүнүн баягы оюн айтып, критикасын айтып, эмне үчүн буга чейин анда шайлоого катышпадың, өзүңдүн жарандык укугуңду кылган жоксуң деген маселелер тууганга байланыштуу биз ойлодук, бир маселе болду, штраф кылсак буга. Бирок кечке эле бир штраф кыла бербей, келиңиздер андан көрө биз ошол стимул кылайлы. Стимул алганда стимул биз ошол 7 областта жана 2 чоң шаарыбызда шайлоо күнү, шайлоо процесси өтүп атканда ар бир жаран ошо шайлоо округуна киргенде талон алат. Ошол талон менен шайлоого кирип, шайлоодон чыккандан кийин талондун алкагында лотерея ойнотулат. Мындайча айтканда, ошол эле күнү, ошол эле түнү, ошол 10дордун кечки 10 чамаларында лотерея ойнотулуп, ошол жерде бир топ чоң ушундай квартира маселеси, машина маселеси, же жанагындай iPhone, бытовой техника маселеси, ушундай нерселерди койсок, мен ойлоп атам, жарандар катышабы, жарандар келсин, майрам катары келсин, ушул күндү майрам катары эсептесин, өзүнүн тагдырын чечип аткандан кийин, өзүнүн мамлекеттеги келечекти тандап аткандан кийин сөзсүз түрдө граждандык өзүнүн милдетин аткарып, ушул шайлоого сөзсүз түрдө келсин деп аракет кылып атабыз. Эми билесиздер, эми жашыргандан эмне анча-мынча жанагындай жаштардын арасында бир болбогон бир iPhone ойнотулса, ошол жака чукап бара калышат, ал эми шайлоого бар десе, шайлоого барбай жатып алышат. Менин добушум эмне чечме керек депчи. Как раз таки ар бир жаран ушул жерге активдүү катыш керек деп биз ушул мыйзамды жазып жана чыгарып атабыз.